Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясынын кызмат ордуна Калыбаев Алмаз Жээнкуловичтин талапкерлигин шайлоо үчүн сунуш кылам. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Алмаз Калыбаев Жогорку соттун судьясы болуп дайындалды. Президенттин сунушун Жогорку кеңештин депутаттары колдоп беришти. Талапкер буга чейин Жайыл райондук сотунун судьясы болуп иштеп келген. Калыбаев тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Бектур Зулпуев маалымат берди. 2006 жылдын декабрь айынан 2009 жылдын июль айына чейин Чүй облустук сотунун судьясы болгон. 2009 жылдын июль айынан 2015 жылдын июль айына чейин Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы болгон. 2019 жылдын ноябрь айынан 2025 жылдын март айына чейин Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун төрагасы болгон. 2025 жылдын март айынан азыркы убакка чейин Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун судьясы болуп эмгектенип келет. Урматтуу депутаттар, сунушту колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Экинчи процедурный. Комитет аталган маселе боюнча төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасы Жогорку сотунун судьясынын кызмат ордуна шайлоо үчүн Калыбаев Алмаз Жээнкуловичтин талапкерлиги Жогорку кеңештин кароосуна киргизилсин. Макул 76, каршы жок бары 76, катталды 81, токтом долбоор кабыл алынды. Ошентип Алмаз Калыбаев Жогорку соттун судьясы кызматына киришип жатып ант берди. Мен Калыбаев Алмаз Жээнкулович Кыргыз Республикасынын судьясынын кызматына киришип жатып, өз ата мекенемдин жана элимдин алдында сот адилеттигин Кыргыз Республикасынын конституциясына жана мыйзамдарына ылайык так, ак ниеттүү, калыс жана адилеттүү жүзөгө ашырууга, Кыргыз Республикасынын судьясынын ар намыс кодексинин эрежелерин бекем сактоого ант берем. Рахмат. Алмаз Жээнкулович, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Депутаттар белгилеп кеткендей ачык, айкын, адилеттүү иштеп бериңиздерди өтүнөбүз. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын сот адилеттиги иштери боюнча кеңешинин курамына сунушталган Урмат Маматкеримовдун талапкерлиги каралып, жактырылды. Аталган токтом долбоорун жабык иретинде добушка коюм, добуш бериңиздер. Макул 75, каршы жок бары 75, токтом долбоор кабыл алынды. Сизге дагы Урмат мырза, ийгиликтерди каалайбыз. Депутаттар ар дайым бир эле маселени көтөрөт, чындыкты, айкындыкты, адилеттүүлүктү. Бушка бекем туруңуздарды өтүнөбүз. Ошондой эле Жогорку кеңеш президентти жана парламент депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Ага ылайык президенттик шайлоо мамлекет башчысынын ыйгарым укуктары аяктаган жылдын январь айынын 4 шаршембисинде 27 январда өткөрүлөт. Мыйзам долбоору 2 жана 3 окууда каралып, 79 депутаттын добушу менен кабыл алынды. Кудай бурса, президенттик шайлоо ушул аталган биз айтылган акыркы среда күнү деп кабыл алдык. Бул деген бирден бир келиңиздер мамлекетибизде өзгөртүү киргизели. Мындан ары ушул эл өзү барып, агылып барып, өзү барып ушул шайлоого катышсын деген жакшы эле ниетибиз. Ал эми Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо шаршемби күнү өткөрүлөт. Шайлоо күнү эмгек акысы сакталган эс алуу күнү катары эсептелет. Мындан тышкары аралыктан добуш берүүнү киргизүүгө байланыштуу шайлоо дареги түшүнүгүнөн баш тартуу, ошондой эле бир шайлоо участогундагы шайлоочулардын максималдуу санын 3000ден 4000 адамга чейин көбөйтүү сунушталууда. Бейле кетсек, буга чейин Кыргызстандын президенттин шайлоо 2027 жылдын 24 январына белгиленген болчу. Асия Сыдыкова, Регион телеканалы.